Орун Абдрахманов улуу атамекендик согуштун ардагери, мамлекеттик жана чарбалык ишмер. Анын 100 жылдык мааракеси өзү сымый каралган мектепте уюштурулду. Эскерүү иш-чарасы маркумдун эстелигине гүл коюу менен башталды. Иш-чаранын жүрүшүндө өмүрүн өлкөнүн өнүгүшүнө, элдин турмушун жакшыртууга арнап, жаш муунга өрнөк боло турган бай мурас калтырганы айтылды. Барыңыздарды элибиздин көрүнүктүү Иш-чара мектеп окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа менен улантылды. Анда патриоттук ырлар жаңырып, ардагердин өмүрүнө арналган сахналаштырылган көрүнүштөр тартууланды. Катышуучулар анын адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү жана мекенчилдиги тууралуу айтып, мындай инсандардын өмүр жолу кийинки муундар үчүн үлгү экенин белгилешти. Жүргөндө сапкозуну сапкоз кылам деп, азыркы сапкоздан бөлүнүп келип, bir жаткан адреде бери. Şimdi камга кучуп жүрөсүз. Шветти оңдоп, ана şu элдин ыкбалы бар экен. Кудай эли жуттун бүргөндү сапкозу район сапкоз болуп жетип келсин. Орун Абдрахманов Ош облусунун Фрунзе районуна караштуу Жошук айылында төрөлүп, жаштайынан эмгек менен тарбияланган. Согуш жылдарындагы оор кезең анын тагдырын да өзгөртүп, фронтко аттанган жаш жоокер мекен үчүн күрөшкөн. Согуштан кийинки жылдары ал айыл чарба тармагында үзүрлүү эмгектенип, агроном адистигин алган. 1968 жылдан тартып Кадамжай совхозун жетектеп, кийин жаңы уюшулган Бүргөндү совхозуна директор болуп дайындалган. 6 жыл Эскерүү иш-чарасынын алкагында мектеп ичиндеги музей менен таанышуу уюштурулду. Анда Орун Абдрахмановдун өмүр жолу, эмгек жолу жана коомдук ишмердүүлүгү байланышкан тарыхый сүрөттөр, документтер жана архивдик материалдар сакталуу турат. Мектеп жетекчилигинин айтымында бул музей жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоодо өзгөчө мааниге ээ. Ошондой эле билим берүү мекемесине анын ысымый каралышы элдин ага болгон урматынын белгиси экенин белгиленди. Музейди уюштуруудагы максат ушул Орун Абдрахмановдун өрнөктүү өмүрүнү балдарга көрсөтүү жана ошол мурас катары сактап калуу. 2004 жылы мектепке аты ыйгарылган. Ал эми 2014 жыл ошол Бүргөндөрүнүн 40 жылдык мааракесинин негизинде ошол бул музей уюштурулган. Орун Абдрахмановдун жөнөкөйлүгү, эл жакындыгы жана талапкер жетекчи болгондугу эскерилди. Анын өмүр жолу азыркы жаштар үчүн өрнөк экени дагы бир ирет белгиленди. Мектеп окуучулары да өмүрү өрнөк инсандын өмүр таржымалы менен жакындан таанышып, анын эмгеги менен сыймыктанышаарын айтышты. Орун Абдрахманов бул адамдардан айырмалуу эмгекчилиги, чынчылдыгы, элге кызмат кылган жана эл үчүн жанын берүүгө даяр инсан болгон. Биз ошол адамдан көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз, элибизди сүйүүнү, адамдарга кылган мамилесин, ошол бардык кулк мүнөздөрүн, кичипейилдүүлүктөрдүн бардыгын ошол адамдан үйрөнсөк болот. Орун Абдрахмановдун уулу атасынын үй бүлөгө болгон өзгөчө жылуу мамилесин, балдарына көрсөткөн мээримин жана берген тарбиясын эскерди. Анын айтымында атасы үй бүлөдө катуу талап койгон менен бирге ар дайым камкор, адилет жана мээримдүү адам болгон. Балдарын эмгекчилдикке, жөнөкөйлүккө жана адамды урматтоого тарбиялап, ар дайым туура жол көрсөтүп келгенин белгиленди. Ошондой эле Орун Абдрахмановдун адамгерчилиги, мекенчилдиги жана элге жакын мүнөзү тууралуу айтып, кайсы кызматта иштебесин, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга койгонун баса белгиленди. Атам үчүн эң башкысы элге кызмат кылуу эле. Ал дайыма таза эмгек кылып, адамдарга жардам берүүнү өзүнүн парзы катары көрчү деп эскерди уулу. Атабыз эми кичипейил ушул бизге тарбия бергенде да отургузуп алып, бизди мындагы тарбия бербейт эле. Бир кыска эле сөз сүйлөп коет эле. Жетим балдардын акысын жебеген, тул катынын убактын жебеген, туура жүргөндө эле коет эле, башка самостоятельно өзүңдү өзүң башкарган, өзүңдү өзүң чынчыл болуп жүргөндө эле кыска эле тарбия берип койчу эле. Урушпайт эле, бирер жолу бизди урушкан эмес. Атабыздын мүнөзү кичипейил, бирөө катык тийбеген адам эди. Конечно, үйдө эскерип турабыз, Куран окуп турабыз, балдарга көрсөтүп турабыз. Ушул атаңар үлгүлүү адам эди, ушундай болгула деп. Орун Абдрахмановдун жетекчилик кызматта жүргөн жылдары Бүргөндү өрөөнүн өздөштүрүүгө өзгөчө салым кошкон. Какыраган талаага суу чыгарып, жаңы совхоз түзүү ошол мезгилдеги чоң эмгектердин бири болгон. 60-70 жылдары бул жер какыраган чөл болгон. Ошондо биринчи мамлекет тарабынан ушу чөлдү ишке киргизебиз деген бир программа түзүлгөн. Ошо биринчилерден ошо программаны түзгөндөргө, ошо программаны
баягы аткарууга бергендерге рахмат айтыш керек. Ушул келечекте ушул элге керек деп ушул өздөштүрүш керек. Ушул жер өзүнчө бир жакшы бир эл жайланышып кала турган болсо кыргыз элине кызмат кылат дегендей программаны түзгөн да. Ошону аткарууга алган бирөө болуш керек эле. Ошондо ушул жерге ушул кишинин колунан келет деп туруп, ушу Орунбай Абдрахмановичти директор кылып шайлап, ушу совхозго директор кылып алып келишкен. Мамлекет тарабынан ал жакта партия бар эле, партия тарабынан деген ишеним көрсөтүп, бул киши аябай жакшы кызмат кылып берген. Өзү өтө жөнөкөй киши болгон. Элдин башын бириктирип, элди көчүрүп келиш өзүңөр ойлосоңор, башка жактан бир жерден элди көчүрүп келип, жайлап, элге ишеним киргизип, ушул жердин келечегине алып келиш өтө, конечно, мында ойлосоң өтө кыйын болсо керек эле. Ошол кыйын иштердин башында ушу киши турган. Уюштуруу жөндөмдүгү аябай күчтүү болгон. Орунбай Абдрахмановду мен o'sha esimni tanigandan beri o'sha Burgandi совхозida direktor bo'lib ishlagandan beri bilaman. Dadamlar bilan parallel ishlashgan. Mana buni rasmlari bor. Mana deylik bir rayonda bir merapretiyada ikkovi bir qatishgan joydagi suratlari. Bugun shuni mastaravit qilib olib keldim. Bu jo'ndam odam edi. Даже служебный mashinalarni minmasdan yuk tashuvchi грузовой mashinalarda жүргәнне ham ko'rganman. Өмүрүн эл кызматына арнаган Орун Абдрахмановдун эмгеги бүгүн да жергиликтүү тургундардын эсинде жашап келет. Анын ысымы берилген мектепте өткөн бул эскерүү иш-чарасы тарыхты унутпоого, мекенчилдикти даңазалоого жана жаш муундарды үлгүлүү инсандардын жолу менен тарбиялоого багытталган самалык болуп калды. Айбегим Набиева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.